Коронавируска каршы республикалык чам штабтын 26 майга берген маалыматына караганда 41 сутка ичинде COVID-19 илдетинен 8 бейт апказы болду. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1773 кишиге жетти. Вирус акыркы бир суткада дагы 207 кишиден жаңы аныкталды. Расмий маалымат боюнча ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны 103.207 адам жугузуп алды. Жалпы айыгып чыккандардын саны 96.765 болду. Учурда 1596 адам стационарда дарыланып жатат. Алардын ичинен 84 бейтаптын абалы өтө оор экендиги кабарланды. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен иниси Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков Кадыр Баркты коргоо арызы менен Ала Медүн райондук сотуна кайрылышты. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов билдирди. Бул иш сотко кечээ 25 майда келип түштү. Азыр каттоого алып, соттук отурумдун күнүн белгилөө процедурасы жүрүп жатат. Ушул жуманын аягына чейин сот кайсы күнгө коюлганы, кимдер катышаары билинет. Жээнбековдор Мелис Аспековдун Садыр Жапаровго шайлоо өнөктүгү үчүн $10 миллион бергендиги тууралуу айтып чыккан маалыматтын төгүндөөнү талап кылышууда. УКМКнын тергөө абагында отурган активист Мелис Аспеков 14 майда Фейсбуктагы баракчасына азыркы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына Жээнбековдордун үй бүлөсүнөн $10 миллион алгандыгы тууралуу билдирүү жазган. Ал шайлоодогу үгүт иштеринде Жапаровдун штабында жүргөндүктөн көп иштерге күбө болдум деп бир нече факты келтирген. Абактагы адамдар номер 27 түзөтүү абагынын негизги тосмосунан качып чыгуу аракетин кылган. Бул тууралуу ЖАМКТын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, окуя 26 майга караган түнү 2:40 чамасында Чүйдөгү Молдовановка айылында болгон. Түзөтүү абактарын күзөтүү боюнча департаменттин аскер кызматкери камактагы 1963 жылы төрөлгөн жана 1999 жылы туулган 2 жаран тыюу салынган аймакта жүргөндүгүн көрүп, алгач эскертүү кылган. Андан кийин ок чыгарган. Камактагы жарандардын бири кармалып, бири көз жумду деп айтылат маалыматта. ЖАМКТын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча экөө оор кылмышка, адам өлтүрүү жана өспүрүмдү зордуктоого айыпталган. Бири 10 жылга, бири 21 жылга эркинен ажыратылган болчу. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.